Кечинде жатаарда, төшөккө жатканда көзүңөрдү жумуп алып туруп Алла менен сүйлөшкүлө. О Алла, сен мени билесиң, сен мени көрүп турасың, мени тилектеримди аткарып бергин. О Алла, мени жөн эле чытап салба. Мен келечектеги мындай айтканда ушул бүгүнкү болгон сабактай айта тургандай болоюн. Бүгүндө биз адамдар кандай ушул жерге келип аткан болсо, мен дагы ошого мүмкүнчүлүк бер, мен дагы кийин жардам берейин. Менин жашоомо сен оор сыноо салып койдуң, бирок бул сенин мага кылган жакшылыгың. Сен мага жакшылык кылган себебинен сен мага ушундай сыноо бердиң. Бул сыноодон мен чыгам. Алла, сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен менин тамагымды берип атасың. Жакшы көрөсүң, ошо мага кийимиңди берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошонун себебинен со үйүмдү берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон үчүн сен мага уйку берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен мени уктатып атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен илим берип атасың. Алла Таала кайрылгыла, Алла Таала. Анткени Алла Таала айтат го, силер мага кайрылгыла, мага дуа кылгыла. Мен силерди унуткан жокмун. Мен силерге берем. Силерди мен дайым дагы жакшы көрөм. Алла Таала чыдабайт экен эч качан. Пендесин чыдап коет деп ойлобош керек, мүмкүн эмес. Жакшы дагы, жаман дагы бир гана Алладан болот.